Owuda London, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралыкчаны спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. 2 апта мурун Мосулду бошотуу чарасын баштаган Ирактын күчтөрү шаарга кирип барды. Алар Ислам мамлекети тобунун каардуу каршылыгына туш келди. Ураган шаарлар, талкаланган тагдырлар. Италиядагы күчтүү зилзаланын кесепетин жоюуга $9 миллиард керектелет. Азиянын түштүк чыгыш тарабындагы эң байыркы сүрөттөр. Чыгыш Тимордогу Ленихара үңкүрүндө адамзаттын 12 000 жыл илгерки тарыхы чагылдырылган. Ирактын атайын күчтөрү өзүн ислам мамлекети деп атаган топ басып алган Мосул шаарына кирип келди. Шаарда артка кайтарып алуу чарасы 2 апта мурун башталган. Аскерлер адегенде тегеректеги айылдарды бошотуп, бүгүн таңгамал Мосулга бет алган. Буунун айтымында им тобу тирүү калкан катары колдонуу максатында чет жактагы шаарчадан 25 000 тургунду Мосулга айдап барууга аракет кылган. BBC кабарчысы Ян Панел Мосулга чабуул койгон Ирактын атайын күчтөрү менен чогуу болгон. Бул салгылашуу бир гана шаарды бошотууга багытталган жок. Ирак көп жылга созулган согуштан жабыркады. Демек салгылашуудан кийин согуштан арылабыз деген үмүттөр бар. Көптөр Ирактын терроризмге каршы аскердик бөлүмү кошумча жардамды күтүп, Мосулду көздөй армия менен бирге жылат деп ойлогон. Бирок алар алдыга кете берди. BBC аларды коштоп Мосулдун алдындагы акыркы кыштакка барды. Дем алыш күнү аскерлер экстремисттердин чабуулуна кабылып, 10дон ашуун жоокери каза тапкан. Ага карабастан аскерлер салгылашуусун уланта берди. Мосулга жакындаган сайын кармаш кандуу болууда. Эки жылдан кийин салгылашуулар соңуна чыгып жаткандай. Мосулдун айланасындагы кыштактар бош калды деген жоромолдор бар эле. Бирок экстремисттер чыгып кеткенден кийин жайкын тургундар көчөгө чыга баштады. Мен кубанып турам. Биз элди, жерди бошоттук. Эми өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ көзөмөлдөгөн ири шаарга аз гана аралык калды. Бул кыштакта Шабак аттуу азчылыктардын өкүлдөрү жашайт. Алар көп кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Кудайга шүгүр, өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтон аман калдык. Бизде эчтеке жок, суу, азык-түлүк жок. Алар аялдарга көчөгө чыкпагыла, башыңарды алабыз деп айтышкан. Иракта секталык араздашуулар дале бар. Демек расмийлер Мосулду бошоткондон кийинки абалга да көңүл буруш абзел. Көп тургундар жакындарын жоготуп, үй жайсыз калды. Негизги салгылашуу дале алдыда. 1980 жылдан берки Италиядагы эң күчтүү жер титирөөдөн кийин 15 000 адам үйсүз калды. 4,5 миңден ашуун киши мейманканаларда, 10 000 киши чукул кырдаал борборлорунда жайгаштырылды. Кудай жалгап курмандыктар болгон жок. Бирок Норча шаары жана анын тегерегиндеги аймактар ири зыянга учурады. Кырсыктан кийин кайра үйгө кайтып баруу. Улам токтоп жолдо жаткан урандыларды тазалап жүрүп отурдук. Андан соң Анжела малын тапты. Бирок анын үйү толугу менен талкаланган. Мен малымды бир апта мурун бул жерге айдап келген. Бул өтө кенен жер эле. Сатып жатканыма капаланып турам. Бирок менде башка арга жок. Италияда 1980 жылдан берки эң ири зилзаладан кийин 15 000 тургун үй жайы жок калды. Жергиликтүү спорт борборлору баш калкалоочу жайларга айланды. Расмийлер жабыркаган аймактарды куруп чыгууга $9 миллиард керек экенин белгилешүүдө. Биз өзгөчө кадамга барып жатабыз. Бирок абал өтө оор. Италиянын борбору жабыркады. Талкаланган имараттардын арасында 600 жыл мурун курулган ыйык Бенедикт чиркөөсү да бар. Азырынча аймакта күн жылуу, бирок жакын арада кыш келет. Демек чатырларда баш калкалоо ылайыктуу болбой калат. Үйлөрдү кайра куруп чыгуудан мурун декабрга чейин контейнерлер алынып келинет. Эми келечекте байыркы шаар кыштактарды жер титирөөдөн сактап калуу маселеси дагы турат. BBC менен туруңуз, эми башка кабарлардын тизмеге.
Түркиянын премьер-министри Cumhuriyet гезитинин кызматкерлери камакка алынганы боюнча Европа биримдигинин сындарын четке какты. Биримдиктин пикиринде бул камакка алуулар сөз эркиндигиндеги кызыл чийинден аша чапты. Бирок түрк премьер-министри Binali Yıldırım биз силердин кызыл чийиниңерди тааныбайбыз деп жооп кайтарды. Экинчи күнү гезит багынбайбыз деп чыккан. Түштүк Кореяда бир киши Сеулдагы башкы прокурордун кеңсесине экскаваторун айдап келип, президентке нааразылыгын билдирди. Полиция электр куралын колдонуп, аны камакка алды. Президент Парк Гён Хе жеке досу Чой Сун Силге мамлекеттин ишине аралашууга жол бергени тууралуу имиштер чыккандан кийин өлкө башчысынын дарегине кызматтан кетсин деген чакырыктар айтылууда. Кытай көптөн бери күтүлгөн J-20 стелс истребитель учактарын алгач ирет элге көрсөттү. Гуандong провинциясындагы Жухаява көргөзмөсүндө радарлардан буйтаган эки учак 60 секундда учуп өттү. Бул истребительдер аскердик кубаттуулугун заманбап деңгээлге чыгарууну көздөгөн Бейжиңдин дымагынын символу деп бааланууда. Чыгыш Тимор өлкөсүндөгү үңкүрлөрдө 12 1000 жыл илгери асканын боруна тартылган сүрөттөр табылды. Алардын арасында бул аймактагы эң байыркы сүрөттөр бар. BBC Туту Алла деген жерге барып, байыркы искусствонун үлгүлөрүн көрүп келди. Чыгыш Тимор өлкөсүндөгү Ленехара үңкүрүндө 12 000 жыл мурун тартылган сүрөттөр табылды. Ташка чегилген сүрөттөрдү аймактагы эң байыркы искусство деп сыпатташууда. Tulisan ini menunjukkan pertama Бул сүрөттөр биздин ата бабаларыбыз өнөргө жакын болгонун айгинелейт. Бул биздин мурас. ukir dan seni lukis yang luar biasa pada masa lalu. Үңкүрдөгү изилдөө иштери 35 000 жыл мурунку аспаптарды жана жаныбарлардын сөөктөрүн тапты. Кийин бул үңкүрдө жергиликтүүлөр баш калкалап келген. Gua ini setiap perang dengan Jepang. Согуш болгон учурда жөн жай тургундар үңкүргө качып келишчү. Экинчи дүйнөлүк согушта индонезиялыктар дагы үңкүрдө баш калкалашкан. Бул жерде таза суу бар. Ada air. Археологдор аймактагы таштарга чегилген 40 башка сүрөттү изилдөөдө. Кызыл түстөгү сүрөттөрдү австронезиялык калк 3000 жыл мурун ташка чеккени аныкталды. Semua batu bergambar di sini. Ар бир сүрөттө кайыктагы чегилген. Ата бабаларыбыз өз сапарын чагылдырган. Бул тарыхый баян. Биз сүрөттөр аркылуу тарыхты билип, келечегибизди дагы аныктай алабыз. Meninggalkan memori. Спорт. Чемпиондор лигасында Манчестер Ситинин тренери Пеп Гвардиола бүгүн Барселона менен болчу беттеш анын командасы үчүн чечүүчү болорун айтты. Клаудио Браво талаадан чыгарылган оюнда Манчестер Сити 4-0 менен утулуп, испандардан 5 бай артта калган. Алар Барселонадан утулган 5 матчтын 4-өсүндө кызыл карта алган. Гвардиола мындай көрүнүш кайталанбашы керек дейт. Жокей Фредди Терлицкей дали реанимацияда жатат. Ал кече Кемптонда болгон ат чабышта аттан катуу жыгылганда омурткасын кокустатып алды деп болжонууда. Учурда ал эсинде жана абалы туруктуу. Бурулушка жеткенде кагылыша кетип 4 чабандес аттан жыгылып түшкөн. Чемпион жокей Джим Краусер дагы жаракат алган, бирок ал ооруканадан чыкты. Жаңылыктар соңунда Италиядагы зилзалада Урандыда көмүлүп калган итти кантип куткарышканын көрүңүз. Күчүктү жер титирөө болгон күндүн эртеси куткарышкан. Аны өрт өчүргүчтөрдүн үйрөтүлгөн ити таап чыккан. Өрт өчүргүчтөр итти Урандыдан кылдаат казып алып чыгарып алышты. Күчүктүн 6 саны аман экен. Адам баласы боорукер болот эмеспи? Интернетибизге башпаңыз. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.